Салам кыргыз элим, бул Халва шоу теледолбоору. Сиздерге биздин катышуучуларыбыз бардыгы ысык салам жолдоп жатат. Бул интеллектуалдык көңүл ачуучу викторина теледолбоорубуз. Кош келиңиздер, бардыңыздарга сыналга жакыныраак отуруңуздар деп чакырмакчымын. Жана Халва шоунун алып баруучусу адаттагыдай эле мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин чыгарылыш өзгөчө жана даамдуу болот деп мен сөз бере алам. Анткени бүгүн биздин студиябызда коноктор катары башкы ашпозчулар келип отурат. Жана бизге бүгүн ашпозчуларыбыз тамак жасап бербейт, бирок даамдуу оюндарды көргөзүп бермекчи. Эми командалар менен сиздерди тааныштырып кетели. Оң тарабында бүгүн Абдулазиз Жоробеков жана Элиза Асангазиева келип отурушат. Келиңиздер, бири-бирибизди колдоп коелу. Кош келиңиздер. Элиза айым, кош келиңиз. Айтыңызчы. Эмне себептен ушу көп эле балким кездешчү көп эле берген суроолор болушу мүмкүн. Бирок мага аябай кызык болуп жатат. Эмне себептен башка ашпозчулар көбүнчө мырзалар? Эмне себептен айымдарыбыз аз? Айта кетиңизчи, ушунусу мен өзүңүз себеби деги мырзалар тамак мындай булар жумушка бирип киргенде аябай берилип иштешет да. Айымдар баягы күнүндө эле жасаган тамактай эле эме кылышат. Көп көңүл бурушпайт тамакка, бирок эгер берилип тамак жасаса бул кыйын ашпозчу чыгат да. Эркектер булар башынан баштап эле берилип тамак жасашат. Ошон үчүн булар ашпозчулук как искусство сыяктуу да, эми бул деле өзүнчө бир кызыктуу кесип да. Ооба, байкасаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коноктор катары дагы бир гана айым катары жалгыз Элиза айым келип отурат, калганыбыз бардыгы мырзалар. Жана айта кетиңизчи, менин билишим боюнча көбүнчө башка ашпозчулар мырзалар болуп жумушта тамак жасашат, үйдө болсо айым гана тамакты жасайт. Балким сиз жумушта көп тамак жасагандан үйдөн дагы башка адамдар жасайбы, балким мырзалар, байкелериңиз, жолдошуңуз? Ооба, мен тилекке каршы мен жумушта жүргөндөн үйгө кээде келип чарчап калам. Жасагыңыз келбеген ушул. Жасагым келбейт. Кээде эми бирок айла жоктон жасашым керек, балдар үчүн, жолдошум жасайт тамакты. Эң сонун. Бүгүн эс алгым келип жатат, сен тамакты жасачы деген учур болот экен. Жумуштан келатат дегенде баягы эми чарчап атасың деп ушундай моменттер болгондо кээде болот, эми үйгө келгенде тамак бар, айла жоктон балдарың үчүн жасайсың. Анан эң немеси кээде чарчап туугандарың үйүңө барып эс алайын деп барсаң, тамак жасап койгондо жаман. Президенттерин сурайт болуш керек, сизден жасап берчи бир тамак дейт да, ошо эс алайын деп барсаң, ошонусу жаман. Урматтуу Элиза айымдын туугандары, айтпегилечи, жумуштан кечке иштеп жатып анан эс алгысы келген айымды албетте сөзсүз түрдө эс алууга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп мен айтып кетейин. Абдулазиз мырза, сизди да көргөнгө биз кубанычтабыз. Айта кетиңизчи, сиздин ушул тажрыйбаңызда туш болгон эң кыйын тамак эсиңиздеби? Кайсыл тамак болду эле? Эң кыйын тамак пока жок, кандай деле эң кыйын тамак болгон эмес эсимде. В принципе, бүт эле жеңил. Бардыгын жакшы жасайсыз. Да, жакшы. Эң сүйүктүү тамак ашыңыз кандай деген? Эң сүйүктүү тамагым лагман, как всегда. Лагман. Улуттук эле тамактардын бири. Акыркы учурда плов, самсы, биздин оштук бир туугандар жактын тамагы чота жагып атат, көп тамашалашып калабыз. Чота оштон кыз алабыз окшойт депчи. Өзүңүз кайсынан болосуз андай? Өзүм нарындан болосуз. Жакшы, нарындыктар этти сүйөт. Мен өзүм билем, мен өзүм нарындыкмын деп айта кетейин. Жана дагы бир кызыктуу суроолордун бирин бергим келип жатат. Биз кино тасмаларды аябай көп көргөнбүз. Анан шеф-повар, ошо башка ашпозчулар узун калпактарды кийишет. Жана билбейм, бул мифпи же легендабы, канчалык ушул калпактын узунураак болсо, ошончолук анын деңгээли бийигирээк деп айта кетишет. Бул чынбы? Так. Кыргызстанда барбы ушундай балким деңгээлде? Мен көптөн бери негизи өзүм кухняда иштегенде, бизде основной выездной повар, биз үйлөргө барып иштейбиз. Бизде ошону жагын билбейт экенмин, чындап айтканда, көп калпак үйдө болгон. Основной бул байкеси жак билет ал жерди. Бизде болсо андан эмес, бизде деген түрлүү топлар кийип жүрө беребиз. Основной бизде эң негизгиси топу кийгирек. Да, эң негизгиси башыбызга бир нерсе кийсек болду.
Мен бир сөз кылчу кетем. Выездной повар менен неменин айырмасы бар да. Ошондуктан биз мен мисалы ресторанда иштеп көргөн эмесмин. Анан баягы биз экөөбүз окшош сыяктуубуз да. Булар экөө эми ресторандарда иштеп жүргөн. Балким экөө кененирээк эрежелер бар. Такыр башкача. Анан балким экөө түшүндүрүп берер. Негизи жоопторуңуздарга рахмат. Эң негизгиси жана айта кетиңиздерчи, Элиза, Абдулазиз, бүгүн сиздердин командаңыздар кандай аталат? Биздин командабыз бүгүн кымыз деп. Кымыз ичет экенбиз. Бүгүн учурда кымыз командасы менен таанышып алдык. Кезекти тең таялашуучуларга берели. Сол тарабында бүгүн Ислам Маратов жана Эрлан Жунушалиев келип отурушат. Колдоп коелу. Кош келиңиздер. Айта кетиңиздерчи, Эрлан мырза, ашпозчу болуп диета кармаса болобу? Да, конечно, кармаса болот. Аябай деле кыйын деле эмес окшойт. Азыркы заманда, мне кажется, наоборот, диета кармаш керек. Көп аябай майлуу деле тамактарды жебеш керек. Көбүрөөк жашылчаларды жеш керек. Этти кышында деле жесе болот да. Кышында жашылча аз да. Ошол үчүн жайында, мне кажется, көбүрөөк жашылча жеш керек. Жана көпчүлүк айтып кетет го, ушул сен ашпозчу эле, балким сизге дагы айтып калышчу, ашпозчу болуп курсагың ток жүрөт болушуң керек дегендей. Жит менен ушул курсак тойгон бул чындыгында эле ушул нерсе барбы? Болобу сизде? Жок. Просто когда кухняда постоянно иштеп жүрсөң, көбүнчө ароматтар да, тамактардын ароматтары чыгат, и тем самым курсаң ачка болсо деле ток болгондой эле жүрө бересиң да. Анан кийин үйгө келгенде, кухняга чыккандан кийин 1-2 сааттан үйгө келгенде курсаң аябай ачып, мындай ойлоп көрсөң, бир күн кечке оозуңа эчтеке салып аптырсың да. Жөн эле жытка эле той болуп эле жүрөт экенсиң. Ооба, андай болот. Жакшы, жообуңузга рахмат. Ислам мырза, сизге да суроо узаткым келип жатат. Ашпозчу болгонго чейин канча тамакты буздуңуз, айтыңызчы? Ашпозчу болгонго чейин тамакты булган жокмун. Бардыгы идеалдуу түрдө болду. Жок, эми бузган жокпуз, жакшы эле бар. Бар жакшы болду. Жана кымыз командасы айта кеттим, Абдулазиздин суроосун сиздер узата аласыздар. Бул чындыгында эле калпактын узундугу деңгээлди бирдилет деп ашпозчунун? Ал эми биз көп жакта иштедик, бирок баягы шеф-поварлар көп келет да, анчы. Поварлардын деле келет. Ошо ойлойм, ошо деңгээлде болуш керек депчи. Балким башка ашпозчу ошо бийрек калпактуу десек болот, Чоң рахмат. Ислам мырза, Эрлан мырзалар, айта кетиңиздер, сиздердин командаңыздар кандай аталат? Бул жак кымыз аталды. Кымыз биз бозоганда бозо боло эле. Бозо болобуз. Бозо болот экенбиз. Мас болот окшойбуз деп ойлоп жатам муну учурда. Бир продукт жайкы продукт, бир продукт кышкы продукт да. Биз болсо как ак кийим болгон үчүн эми кыш мезгили деп ойлойм. Кар. Эң негизгиси албетте улуттук суусундуктарыбыз иммунитетти көтөрөт десек болот. Учурда биз сиздердин иммунитетиңиздерди гана эмес, маанайыңыздарды дагы көтөргөнгө аракеттенебиз. Учурда бозо жана кымыз командасы менен биз таанышып алдык. Жана биринчи кезекте урматтуу катышуучулар, сиздерге сергек сезимдерин мен тартуулагым келип жатат. Бул биздин жеңишке эң мыкты жолдордун бири болуп саналат. Сергек сезимдерин болсо, биздин Nitro Fresh суусундугунан ала аласыздар. Nitro Fresh суусундугу бул сергиткен газдалган суусундук жана ар бир уртамда витаминдердин комплекстери камтылган. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда 3 жаркын даамдарды байкап көрөбүз. Булар апельсин, классика, манго жана кулпунай. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Кезекти болсо алуу сен кайдасың деген оюнубузга беребиз. Бул оюнда командада бири экинчисинен алуу сен кайдасың деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды атабастан бардык иринчектерди колдонуп түшүндүрүп берүү керек. Бул оюнда ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Жана биринчиден болуп бул оюнду бозо командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даяр. Эмесе убакыт кетти. Алуу сен кайдасың? Шаардын чет жагындамын, аябай эле чет жагындамын, көлгө бараткан жакта. Так, объездной? Жок, объездной эмес. Көлгө баратасың, тоолуу жер, аябай. Бом.
ага жетпейт. Кемин. Азаматсыз. Сурап коюңуз. Алла сен кайдасың? Так, бул болсо жолдун кезилиши да. Атап салдык. Бул орусча болчу. Кийинки сөздү суранабыз. Так, базарда көп, аябай, Дордой базарында көп. Кийим. Жок. Тачка. Кол менен көргөзбөйбүз. Түшүндүрөбүз дагы. Бүт эле ар бир сатуучуда ошол нерсе бар да. Ачки. Жок, ар бир сатуучуда жок ачки. Каласыңыз кийинки сөздү болот. Сурап коюңуз. Алла сен кайдасың? Так, бул болсо алыс жолго кетип атканда, если сен машина менен кетип баратсаң, ошол жолго, ошол жака жетиш үчүн сага эмне керек? Бензин керек. Бензин кайерде? Заправкада. Азаматсыз. Сурап коюңуз. Алла сен кайдасың? Так, бул деле ошол соода эме жай, бирок Торговый центр. Жок. Базар. Торговый центр. Жок, дагы. Дагы түшүндүрүп көрбөйсүз. Ну, тоже обычный эле соода кылган Гипермаркет. Бүттү. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Бул деген гипермаркет эмес, супермаркет болчу. Жана жетишпей калдык. Бир нече секундалар жетишпей калды тилекке каршы. Бирок түшүндүрмө жакшы болду деп айта аламын. Үчүнчү сөздү тилекке каршы ал жакта ар бир мындайча айтканда соода кылып жаткан адамда бар десе, биз көз айнек деген очки деген сөздү уктук. Бирок бул контейнер сөзү болчу. Булар локация экендигин эч унутпаңыздар. Биз болсо учурда кезекти кымыз командасына берели. Учурда биз кезекти кымыз командасына беребиз. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Сурап коюңуз, Элиза. Каяктасың? Бул каяктасың? Бишкектен тоже сырткары баратканда основной жолдон ошол жерден дайыма өтөбүз. Көл жакка же чет жакка, айыл жакка баратканда, нарын жакка баратканда. Боомбу? Болгон жерде биз кеминде каттамабы? Бир жол барып, ошол жактан өткөнбүз да, ошол жакка барып биз заказга барганбыз. Гавайи? Ага жетпей дагы бир. Гавайи токмок. Азаматсыз. Сурап коюңуз. Каяктасың абы? Түшүндүрөсүзчү, кийинки сөзгө өтөбүз. Давайте. Алло, каяктасың? Мен сизди бир жерде күтүп атам, туруп, эртерээк келиңиз. Сум? Жок болсо мен бир жерге кеткен там, мен бир жерге туруп кайсы жерден кетем? Орто сай. Базар. Машина күтүп атам. Остановка. Азаматсыз. Сурап коюңуз. Каяктасың абы? Как всегда биз бара турган жерде. Базарда. Эң сонун. Сурап коюңуз. Каяктасың абы? Эң чоң кышында бизге керектүү жерге барып, мен бир нерсе жүктөп келатам, көмүр жүктөп келатам. Таш көмүр эмне тек? Жумгал эмне? Да, кийинки деп айтсам. Кийинки. Сурап коюңуз. Каяктасың абы? Мен деген дайте. Кийинкисин сураны да. Жакында бир жер салынып атат көлдө. Ошол жерге. Убакыт бүттү. Жетишпей калдык. 2 секунд жетишпей калды деп айтсак болот. Учурда тең талашуучуларга караганда эле десек болот. Аябай окшош болду деп айта аламын. Жакшы түшүндүрмөнү уктук. 5-чи сөзү ушу түшүндүрмөсү аябай кызыктуу болду да. Мен ал жака барып көмүр жүктөп келем дедиңиз, бирок нарын жумгал дегенибизди сөздөрдү уктук десек болот. Тур деген сөз болчу. Чындыгында аябай кызыктуу жоопторго ээ болдук деп айта аламын. Келиңиздер, Алло сен кайдасың оюнун жыйынтыктайлы. Бул оюнду биринчиден болуп Бозо командасы ачып берип, сиздер 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар кымыз командасы болсо 3 сөздү тапканга жетишти. 1 талба кымыз командасына. Учурдагы оюнубуз жаныбарларды тап деп аталат. Сиздер байкагандай эле ар бир команданын колунда өз баскычы турат. Кымыз командасынын колунда биздин сүйкүмдүү ушундай коңузубуз, үндү чыгарып коюңуз, Абдулайыз мырза. Ушундай үндү чыгарат. Тең тайлашуучуларда Бозо командасынын колунда ксилофон. Басып коебуз.
Бул эмне үчүн керек десеңиздер, анткени бул командалардын баскычы, жана учурда биз студияда жаныбарлардын ар кандай добуштарын, үндөрүн угабыз. Командалар болсо биринчиден жана туура болуп, ушул үн добуштар кайсы жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Командаларга оор болуп жатса, мен сөзсүз түрдө ар кандай маалыматтар менен бөлүшөмүн, сиздерге жардам берүү үчүн. Бул учурда дагы баскычты басып туруп таапсаңыздар болот. Ар бир команданын 3 гана мүмкүнчүлүгү бар болот. Ирети боюнча биз 5 жаныбардын үнүн угабыз. Даярбызбы? Даярбыз. Биринчи жаныбарга кезекти берели. Музо. Музо деп ойлоп жатасыздар. Музо. Бир гана жооп керек. Музо мен Бирдей эмес. Уй. Кайсы уй деген, э? Уй эмес. Бык. Бука. Албетте бука. Бул деген уйдун ургаачысы десек болот. Бука. Албетте бука менен дагы уйдун айырмасы бар да. Ошондуктан сиздерге 1 балл. Бири-бирибизди азыр эми чындык окшойт, а кандай оюн экендигин. Келиңиздер, экинчи жаныбарга кезекти берели. Чочко эмес. Коңуз. Эмне? Чочконун бир түрү бар го. Кайсыл түрү? Коңуздук ичи. Жамдай боягында эмес бар. Андагы атын аташ керек да. Коңуз да, Коңуз эмес. Сиздерде 2ден мүмкүнчүлүк калды. Дагы бир жолу угалы, андан кийин сиздерге жардам беремин, э? Жакшылап укканга аракет кылабыз. Дагы бир жолу угуп коелу. Бул жапай эме го. Жапай эмне, Эрлан мырза? Жапай чочко. Жок, жапай чочко эмес. Бир мүмкүнчүлүк калды. Кое берүүгө аракеттениңиздер, мен сиздерге жардам берейин. Бул жаныбардын алдыңкы буту кыска, арткы буту узун. Секирип чуркууга абдан ыңгайлуу. Динозавр. Кенгуру. Кенгуру эмес. Динозавр. Бизде дагы. Так, Баскычты басабызбы же баспайбызбы? азыр. Басамыз. Бирден мүмкүнчүлүк калды десек болот, э? Жардам берейинби? Динозавр. Динозавр. Баскычты басып туруп анан атайбыз. Жардам берейинби же эмне кылайын? Так. Динозавр. Динозавр эмес. Эмеспи? Бир мүмкүнчүлүк калды. Сиздерге дагы бир жардам берейин, андан кийин жоопторуңузду угабыз. Кулак узун, куйругу кыска, жүнү жумшак жана коюу. Кышкысын бир аз көгүш болуп өзгөрөт, жону жана кара. Негизги анын тоюту бул көкчөп, тамыры тоюту өсүмдүктөр, сабиз, капуста, жем жана башкалар. Коюн. Бизге болобу? Болот, сиздер мүмкүнчүлүктү кое берсеңиздер. Айталы? Кайсыл жооп? Коюн. Албетте коюн, аябай көп ойлондуңуздар. Эмне себептен Ислам мырза динозавр деп атап кетти. Учурда бул бардык жаныбарлар дүйнө жүзүндө бар жаныбарларды айтабыз да. Биздин билишибиз боюнча динозаврлар учурда жок. Келиңиздер, кезекти 3-чү жаныбарга берели. Фильм ужасов кой. Жок. Балким Эрлан мырза ошо ужастарды көргөндө ушинтип кыйкырасызбы? Чындыгында оор жаныбарлардын бири десек болот. Дагы бир жолу угуп көрөлү. Бул дээрлик бардык жерде жашоочу куштардын бири десек болот. Алар жылуу климатты, ошо климатта бардык аймакта жашашат. Бирок көбү Африкада жашашат да. Адатта алар өлүктү издеп саваннадан өтө бийик учуп кетишет. Билебизби ушундай жаныбарды? Көбүнчө алар тамактан кийин ошо калганын жешет. Этти ушунчалык аябай көп жеп жана уча албай калышы да ыктымал. Канаттуу ушу жегенден бир бөлүгүн чыгаруу керек болот да ошол себептен. Жана бул жаныбардын дагы экинчи ушундай аталышы бар, аны сипы деп атап коебуз. Андан тышкары курч көз ээлери болуп саналат. Олжосун ошо бийиктиктен эле байкап коюшат. Африкада ошо кинотасмаларды эстесек, ошол эле мисалы
жаныбарлар тууралуу кандайдыр бир жаныбар өлүп калганда ошол өлүктү дал ушул куш келип туруп анан жеп баштайт да. Кузгундарда. Барбы эсиңизде? Точно күтмөс да. Анда мындай жардам берейин. Бул коштун аталышыны 4 тамгадан турат. Биринчи тамгасы Г тамгасы. Айтатыңызбы? Эмне? Эстейбизби? Барбы? Адатта дагы өзү мындай. Мен визуально эме билип атам да. 4 тамгадан турат. Биринчи тамгасы Г тамгасы. Кыргызча которулбайт мунун аты. Биринчи тамгасы Г тамгасы, акыркысы Ф тамгасы. Азыр таппасак бул жаныбарды кетиребиз. Караңыздарчы, 2 тамганы жапкан жокпуз. Билебизби? 5 секунд берейин. 5, 4, 3, 2, 1. Жок, тапкан. Гриф бул жаныбар болчу. Аны биз байкай алабыз. Бүркүткө да окшош келет десек болот. Дал ушундай кызыктуу жана өзгөчө куштардын бири болуп саналат. Ошойбу? Эми жаттап калабыз, грифти. Келиңиздер, кезекти 4-чү жаныбарга берели. Дагы бир жолу катышабыз, дагы бир жолу көрөлү. Байкуш бир музон кинода. Мен жардам берейин. Грек тилинен которгондо бул жаныбарды мүйүздүү жаныбар деп атап коюшат. Африкадагы элдин көбөйүшүнөн жанага аңчылыктын күчөшүнөн улам бир убакта бул жаныбар жер жүзүндө аябай азайып калган. Акыркы 15 жылда бул жаныбарлардын саны кескин кыскарып кеткен. Буттары адатта узун жана ички, куйругу бир тутам чач менен аяктайт. Кийиктерге окшоп көзүнүн астында жаш каналдары бар. Бардыгы тынч, коомдук, уялчак жаныбарлар жана алардын кыймылынын өтө ылдамдыгы менен өзгөчөлөнөт. Антилопа. Азаматсыз, албетте антилопа. Бир ушу байкаш боюнча бир баскыч менен эле таап койдуңуздар. Азаматсыздар, бул антилопа албетте. Ылдам жана аябай ушундай коос, ошол эле. Булар бүткөн да булардыкы. Эмеси бүткөн эле? Лимити бүткөн. Жана эле оюнда бүтүп калган эмес. Дагы мүмкүнчүлүк бар учурда. Келиңиздер, 5-чи жаныбарга кезекти берели. Скажи. Не айтам? Каргабы? Карга эмес. Дагы бир жолу калып. Каргага окшоп анан башка чөйүн чыгарып калды окшойт, азыр ойсуздар. Келиңиздер, жардам берейин. Бул канаттуу, чындыгында эле бул зор канаттуу, узундугу 1 метрден ашык ыктымал, ал эми кош канаты жайылганда 2 метрге жетет. Бул эме павлин. Павлин эмес. Бизге 2 метрге жеткен. Төөкуш да? Жок, бул төөкуш эмес. Ушундай куштун салмагынын болгону 2 килограмм экендигине ишенүү да кыйын кээ бир узактарда. Кептин баары анын тал канаттарында. Попугай? Попугай эмес. Ар бир командада бирден мүмкүнчүлүк калды. Канаты өтө көпшүк келип, көйкөлүп турат да. Айрым түрлөрүнүкү өтө кооз болот. Алар дагы чындыгында өтө сейрек кездешет. Бул чындыгында көп эле биз кездеше берген куштардын бири эмес да, аталышы дагы аябай мындайча айтканда өзгөчө десек болот. Кыргызчадагы орусчага аталышында 5 тамгадан турат. Орусчасын баарыбыз билет окшойт деп ойлоп жатамын. Ошондуктан биринчи тамгасын айта кетейин, орусчасын. Орусча мунун аталышында биринчи тамгасы Ц тамгадан турат. Цапля. Албетте цапля, кытан аттуу ушундай жаныбарыбыз. Кыргызча отургондо кытан деп атап коебуз. Аябай зор канаттуу, азаматсыздар. Оор жаныбарлардын таптык окшойт, Арман мырза.
Азаматсыздар, учурда биз жаныбарларды таап оюнубузду жыйынтыктайлы, кайрадан сүйлөшүп алган окшойсуздар деп ойлоп жатамын. Ар бир команда тең 2ден жаныбарды туура тапты жана ар бирөөнө тең 1ден халабалды биз ыйгырабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 3-2, бирок алдыда кымыз командасы келе жатат. Биз болсо учурда кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Суу сондукандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу микси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Биз болсо калпы чымбы оюнубузга өтмөкчүбүз. Адаттагыдай эле сиздер байкагандай, менин колумда ушундай кичи карточкалар бар. Алардын жарымысында чынбы деген жазуу бар, ошол эле жарымысында калпы деген жазуу бар. Бул карточкаларды биз биринчи кезекте азыр аралаштырабыз. Аралаштыргандан кийин ар бир командага 1ден таратабыз. Жана командалашкандан көрө алат, тең тайлашуучуларга карточканы көргөзбөйбүз. Эмне себептен десеңиздер, учурда бул жакта эң эле негизги эрежелердин бири алдап кетүү болуп саналат. Эгерде команданын колуна калпы деген карточка келсе, команда толугунан калп окуяны ойдон чыгарып айтып бериши керек. Эгерде чынбы деген жазуу болсо, чындык окуяны бирок калпка окшоштуруп десек болот. Балким жашоодо ушундай кездешпеген окуялардын, өзгөчө окуялардын бирин айтып бериш керек, бирок ал чындык болушу керек. Эң негизгиси тең тайлашуучуну алдап кетүү. Тең тайлашуучу карточкада чынбы же калппы таппай калышы керек. Дал ошол себептен команда эгерде алдап кетсе 1 халва балга ээ болот, жана таап алса командалаштын карточкасын 1 халва балга ээ болот. Бул жакта команда жада алса 2 балга ээ болушу ыктымал. Биз болсо учурда карточкаларды аралаштырабыз. Бардыгы ачык, айкындык менен дегендей. Келиңиздер, кымыз командасы 1 карточканы тандаңыздар. Бозо командасы. Карточкаларды көрөбүз, андан кийин тең тайлашуучуларга көргөзбөй ошол үстөлдүн үстүнө коюп коебуз. Биз болсо катышуучуларга ойлонууга бир аз убакыт берели, андан кийин окуяларды чогуу укмакчыбыз. Калпы чымбы оюнубузду улантмакчыбыз. Буга чейин учурда Алло сен кайдасың оюнун бизде Бозо командасы ачып берген. Азыр болсо кезекти биз кымыз командасына беребиз. Окуяны угуп жатабыз. Ким айтып берет? Элиза. Мен айт. Элиза угуп жатабыз. Өткөндө мен көлгө кетип баратканда корумду кармакмын да, анан байке Чолпон атага чейин эле барам деп эскерткен, бирок мен корумдуга жеткиресиз десем, ооба деп шофер байкечи. Анан ооба деп сөз берген. Анан тияка баргандан кийин ага биз Бостериге жеткенде ал айтты да, мен деген бара албай калдым, биякта жумуштарым болуп калды, бияка бир жерге квартирага жатып алып эле, анан ары кет деди да. А мен болсо, баягы эмне кыларын билбей эшикте турсам, квартира неме забайт этебиз деген түнкү саат 3 болчу, турат, эркектер турат да балдар. Ким берет десем эле экөө мушташып кетти да. Мен сиз мага келмексиз дейт. Мен арзанына барайын десем, кымбатта, жо биринчи бир бала келип кымбатыраак экен, анан кийинкисин сурасам, ал арзаныраак айтты да. А мага эрте уктап туруп эле, эрте мен кетиш керек болчу да. Экөө мушташып кетти да. Баягы записка бар отурган. Анан мен мындай жамоккан эмди кеп немеде эмес, тынч барып эле жатайын дегем да, ошентип биз бир сааттай кырылып туруп калдык да, уйкудан калкан. Бүттү окуя. Бул окуя эми чындыкпы же калппы? Ойлонобуз Бозо командасы. Бул окуя деген чын. Кандай деп ойлойсуздар? Чындык Буну билесиз деп эле. Буга чейин айткандай эле командаларда 3 суроо берсе болот. Учурда тең тайлашуучулар 3 суроону бериңиздер, кыскача суроону. Элизаемга. Чынбы Элиза? Жок, антип айтпа. Сен билесиң да, билем деп атпайсың. Кыскача 3 суроо бериңиздер. Кыскача деп. Жеттиң беле ошондо? Корумдуга жо эртеси күнү жеттим, а бирок жатып калганда каяка жатып калдың? Жатып калганда ошо Бостериде эле калдым, 1-2 саат эле уктап калдым да, бирок ошо ыштап мындай. Бирок таң калмай кеттиңиз кайра? 1-2 саат уктап, анан бирок таң калмай эртеси күнү кеттиң.
Корумдуга жатып башка жолдон тазасың да машина. Заказы бар болчу. Заказым бар болчу. 3 суроо берилди. Ойлонобуз. Сенал мырза, Эслам Мен мырза. ойлойм, калп деп ойлойм. Мен чын деп ойлойм. Сүйлөшүп алыңыздар, бир гана жоопту кабыл аламын. Чын болсо мейли анда чында. Кайсы жоопту кабыл алайын? Чынбы? Чындык деген жоопту кабыл алдым. Карточканы көргөзөбүз. Неме калп болчу. Калп бирок эме да өзүчө болбой эле мен барып эле ама нерсени жетип алам. Эч кандай өзүчө болбоптур. Чындыгында калп экенин балким сезгенсиз. Бирок Эслам мырза жеңип койду десек болот. Учурда 1 балл сиздердин командаңыздарга тең талашуучуларды алдап кеттиңиздер. Кезекти биз сиздерге беребиз. Болсо командасы ким айтып берет? Так, бир күнү болсо кухняда иштеп атсам, менеджерим чыгып келди. Шеф, что случилось, деп айтсам, на меня с ножом напали, вот прям в зале, гость не захотел оплатить свой счет и напали ножом. Прям кууп эмеден кухняга чейин кирип келген. И мен дагы чоң бир узун бир бычагым бар болчу да. Ошону алып алып, залга чыгып алып, кто деп кыйкырып турган. Вон деп турган. Артынан чуркап болсо эшикке чейин бычак менен залдын баары эшикке чейин чыгып, кызы чыгып. Ошо. Калап жетпей койгон. Мен деле иштебейм. Чуркап. Ошол киши эмне здоровый киши беле же мындай арык беле. Билбейм, аябай көп убакыт өтүп кетти андан бери уже. Жок, эми ошол кубалаганда артынан билесиңер да кандай киши жүгүрүп. Арык киши жүгүрүп. Киши жүгүрүп барат да же семизби? Же мындай здоровыйбы же мындай. Эгерде катышуучу билбесе, кантип берет деп ойлоп жатам. Эсимде жок ал уже. Ошо суралды да. Бычакты ал каяктан алган ошондо? Бычакты эмеден эле, наверное, эме сервировочный столдо бар го, ошондой подобный. Анда мындай острый болбойт да ал ошол бычакты аягын острый эмес болот. Сервировочный. Демек мас болчу, Аны билбейт экенмин. Суроолор бүттү, ойлонобуз. Бул окуя калппы? Окуя калп. Калп. Абдулазиз. Жок, калп. Бир гана жоопту мага Сен айтыңыз. айт. Билбейм. Калп мен оюм боюнча. Ай мага ишеме го. Сиз азыр чындыкты ойлоп жатат окшойт. Балким чын. Давайте чекаться, давайте. Чекелдешели. Ладно, же чындык. Чындык деген жоопту кабыл алдык. Ооба, бул чындык болчу, на самом деле. Көргөзөбүз карточканы. Бул чындык. Давайте. Интуиция. Бирок эсиңизде бул канча жыл болуп калды? Чындыгында эле? Бул болсо 2013-жылы болчу, да, это действительно на самом деле ушундай болгон. Бир чоң бир майрам болгон, анан ресторан аябай переполненный был. Бир гость болсо башында эле келгенде был плохо настроен, мест не было. Анан кийин бир раз когда дождался, он сел, потом обслуживание плохое было, и он отурал, печёл, и в конце он просто не захотел платить. И жанагы стейк ножто, тамак жеп аткан бычакты алып эле менеджерге мотивле чыгып калганы, тиги кухняга келип, мен с кухняга киргенде сразу менин столум болчу, келип эле шеф ушундай дегенде мен чоң бычакты алып чыгып, андай мен жаш болчумун, это представь, 10 лет назад, это 24 мне было. Кызыктуу. Урматтуу телекөрүүчү, ашпозчулар даамдуу жашайт деп ойлосоңуздар жок. Алардын да жумушу караңыздарчы, ушундай кооптуу дагы болушу мүмкүн экен. Эмесе калппы чынбы оюнубузду жыйынтыктайлы. Буга чейин айткандай эле командада 2 баллга ээ болгонга мүмкүнчүлүк бар деп айтканбыз. Кандай эреже менен десеңиздер, биринчи кезекте байкасаңыздар, кымыз командасы алдап кетти, окуяны таппай калды тең тайлашуучулар. Экинчи кезекте тең тайлашуучунун карточкасын туура таап алды. 2 балл кымыз командасына ыйгарылат азаматсыздар. Учурда жыйынтыктаганда 5-2 алдыда кымыз командасы келе жатат. Биз болсо учурда кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз.
Биздин учурдагы оюнубуз Алуу Доски деп аталат. Аталышы айткандай эле биз жардамды достордон сурамакчыбыз. Биздин катышуучуларга сөзсүз түрдө ишендүү дос жана сүйүктүү биздин гаджетибиз уюлдук телефон керек болмокчу. Анткени команда катышуучулардын бири жакын досуна чалып, жана биз алга суроолорду даярдап койгонбуз. Ал суроо биздин экранда кетет. Эгерде дос туура жооп берсе, команда жалпысынан 1 халва балга ээ болот. Эң эле кызыктуусу тең тайлашуучу достун башкы тамгасын чечмекчи. Бул оюнду биринчиден болуп Бозо командасы оюнду ачып бермекчи. Кымыздарыбыз Бозо командасына кайсы тамганы бересиздер? А тамгасын. Алфавиттин башкы тамгасын берилүүдө. Ким чалат? Сен чаласың. Ислам мырза телефонду биринчиден болуп алды. А тамгасына досторуңуз көп элеби, Ислам мырза? Көп эле. Алло, досум, кандайсың? Жакшы, ошондой. Жакшы. Азыр суроо беребиз, Суроо кетти. Азыркы теорияларда боюнча адам биринчи жолу кайда пайда болгон? Кандай? Азыркы теория боюнча адам биринчи жолу кайда пайда болгон? Варианттарды окуйбуз. А. Африка, Б. Европа, В. Азия. Азия. Азияда ойлоп жатасыздар. Коштошобуз. Рахмат. Макул досум, мейли. Ислам мырза, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Акыйкат бизге туура жооп бердиби? Азыркы теориялар боюнча адам биринчи жолу кайда пайда болгон? Туура жоопту билебизби же чындыгында эле Азияга? Билбейт окшойбуз, Чындыгында ойлосок Азияда ойлойм го дейм. Азияда эле макулсуз, Акыйкат мырза менен. Биз болсо, Акыйкат мырза, эгерде бизди көрүп калсаңыз, сизге биз ысык салам жолдоп жатабыз. Жана сурооңуздун жообун чогулуп коелу. Азыркы теориялар боюнча адам биринчи жолу кайда пайда болгон деген суроо менен азыр бардыгыбыз бул суроо кайдан келген жана кантип эле ушундай болушу мүмкүн деп ойлоп жатышыңыздар мүмкүн. Бирок моноцентрдик гипотеза деген бар. Бул деген ушундай заманбап теориялардын бири десек болот. Жана бул теориялар боюнча адамзат Африкадан жаралган. Ал жерден 1,5 миллион жыл мурун Европа менен Азияга кийин тараган. Тилекке каршы Акыйкат бизге туура жоопту бере алган жок. Биз болсо кезекти Кымыз командасына беребиз. Ага чейин Бозо командасы Кымыз командасына кайсыл тамганы бересиздер? Энди берели. Нын беребиз. Ны тамгасы берилди. Чала берейин. Чалып баштаңыз. Кимге чаласыз, Элиза? Нурай. Нурай, сиз да досуңуз алдагы курбуңуз. Нурай менен бүгүн сүйлөштүңүз беле? Жаңы эле сүйлөшкөм да. Алло, Эй, котур, неме, мен немедем, эмне калбашып азыр бир суроого жооп берип койчу, Мен Элиза бош менен мейли, макул. Мырзадай чалсак, Нурай чалды. Нурай, азыр мен тиги суроо берип коюн, жооп берип койчу. Кой тур азыр, суроо берейин, жооп берип койчу. Нике кыюу биздин заманга чейин кайсы жылы ойлоп табылган? 3560, 1900, 2350. Так, 3560, 1900, 1900, 2350 Кайсы үчөнү көрөсүз? Подсказка жокпу? Жок. Жок, подсказка жок, сен оюң боюнча. Убакыт өтүп бара жатат. Бир гана 1900-жылы. 1900. Кабыл алабыз, коштошобуз. Азыр кайра чалам. Мен деле көршөлөргө айта кетейин. Нурай айым биринчи албай койду. Анан биз Нурзада айымга чалдык. Нурзада айым, мен бошоп айтам дегиче Нурай айым чалып калды, мен телефондон көрдүм. Анан жообун бизге берди. 1900 деген жоопту биз кабыл алдык. Б вариантын. Учурда нике коюу биздин заманга чейин кайсыл жылы ойлоп табылган деген суроо берилди. Жана туура жообу 2350-жылы бул жылдарга туура келет. Тилекке каршы досторубуз бул оюндардын алкагында эч ким жардам бере алган жок деп айта аламын. Жана балдарды биз эч кимге карбайбыз. Ошол эле ойдон калууда 5-2 алдыда Кымыз командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси.
Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Биздин сүйүктүү оюндарыбыздардын бири болуп саналат крокодил оюну. Бул оюнда 1,5 мүнөттүн ичинде командада бири экинчисине дене кыймылы менен гана биздин сөздөрдү, экранда пайда болгон сөздөрдү көргөзмөкчү. Алар тамак аштар, жаныбарлары, биздин жүрүм турумда эле колдонгон буюмдар болушу муктумал. Экинчи адам болсо, ал сөздөрдү табышы керек. Жана эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмө менен же көз менен көргөзбөйбүз, аны дагы түшүндүргөнгө аракеттенебиз. Бул оюнду биринчиден болуп кымыз командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Кеттик анда. Балык. Жакшылап окуйбуз. Суда жүрөт, балык окшош. Өрдөк. Принц. Балык. Сүйлөбөйбүз. Балык, акула, форель, су жылан. Су жылан. Каласаңыз кийинкисиз. Неле? Үй. Крыша. Дайсы кийинкиси. Кийинкисин суранууда. Кийинки сөздү суранууда. Сөйлөп жылан. Азаматсыз. Ат. Эшек. Кенгуру. Канатты куш учат. Учкан чымчык. Бүркүт. Карга. Акку. Жок. Кийинкиси суранууда. Тамак. Тамак 5 бармак. Эт устакан. Шаурма. Арбузбу? Арбуз кон. Үн чыгарып салдык, болбойт, сүйлөп салдык, тоголок деп айттык, болбойт. Учурда крокодил оюнун кымыз командасы ойноп кетти, кезекте болсо Бозо командасына беребиз. Бозо командасы крокодил оюнун улантууда, сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар, убакыт кетти. Банан. Шаурма. Ооба, замансыз. Эскватор. Кран. Мрут. Балык. Азаматсыз. Кружка. Термос. Бокал. Ракет кылабыз. Кийинки сөз. Гүл. Роза. Азаматсыз. Ремен. Дип. Азаматсыз. Шим. Штаны. Форма. Дене. Бут. Тизе. Гинкс. Кийинки сөз суранууда. Убакыт бүттү. Крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп кымыз командасы бул оюнду ачып берип, сиздер 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Бозо командасы болсо 6 сөздү туура тапты. Азаматсыздар 1 балл Бозо командасына, жалпы жыйынтыктаганда 5-3, бирок алдыда кымыз командасы келе жатат. Биз болсо жыйынтыктоочу оюнубузга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги.
Озумдан окуу оюнуна кезек келди десек болот. Озумдан окуу оюнунда команданын бири наушник тагынып, экинчиси артикуляциянын жардамы менен гана биздин экранда пайда болгон сөздөрдү айтып бермекчи. Бири болсо биринчи командалаш ал сөздөрдү табышы керек. Биз болсо сиздер байкагандай эле бул оюнду учурда Бозо командасы менен баштамакчыбыз. Музыканы чоңойтобуз. Бизге чейин угулуу десек болот. Убакыт кетти. Bunu çıkarırsanız bu. Erkek. 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 Eşek. Erkek. 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 Eşek. Erkek. Kalasa keyinki söz götürse var. Keyinki söz sıranın. Glukoza. Glukoza. Ya. Glukoza. Keyinki söz sıranın da. Murun. 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 Vakit geçti tat. Çimçik. 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 Uçpuşmak. Vakit geçti tat. Uçpuşmak. 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 Keyinki söz sıranın da. Çıngız. Çındık. Çok da algan yok. Çıngız dedi. Çındık dedi. Velosiped. Çıngız. Çıngız. Velosiped. Velosiped. Aha. Bu. Burkut. Bu. Азаматсыздар глюкозаны фунчоза дегеним айбайда. Биз ойлоп жатабыз, ашпазчылардын оюнда тамак эле экен да, ошондочу келиңиздер азыр кийинки команданын оюнда эмне экендигин чогуу байкап көрөлү. Озундан окуу оюнун учурда экинчи командабыз улантууда. Кымыз командасы. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Музыканы чоңойтобуз. Убакыт кетти. Мен чыгара берсеңиз болот. Ара. Арык. Ара. Арак. Ара. Кара. Ара. А. Кийинки. Бумеранг. Бычак. Бумеранг. Моон бычак. Бумеранг. Кийинки. Кийинки сөз сурануда. Ребус. Муз. Ребус. 40 муз. Кийинки сөз сурануда. Кубаныч. Кумайык. Кубаныч. Кумайык. Кубаныч. Кубаныч. О, молодец. Эстелик. Эркек. Эстелик. Эт. Эстелик. Эстелик. Эртерек. Эстелик. Кийинки давайте. Кийинки сөз сурануда. Ачкыч. Ачкыч. Кийинкиси. Дизель. Точно везде тапать кийинкиси. Кийинки сөз сурануда. Резина. Резина. Лезгинка. Резина. Резинка. Молодец, да. Давайте кийинкиси. Кылыч. 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 Көргөзбөйбүз, кол менен көргөздүк. Все. Бумеранг. Бумеранг. Муун бычак. Кийинкиси. Муун бычак баштап атасыз. Кийинки сөз сурануда. Убакыт бүттү. Мен азыр тең талашуучулар менен сүйлөшкүм келип жатат. Кол менен көргөзүлүп калды. Кылыч. Кылыч деген сөздү кабыл алабызбы, кабыл албайбызбы? Мен мына до конца көрсөткөн жокмун ше. Мен түлө ойдум го. Кабыл алабызбы, кабыл албайсызбы? Тең талашуучулар. Бычак деп ойлогом аны. Кабыл. Кабыл алалы. Анан резина деген сөз резинка деп аталды. Кабыл ала берели. Резина сөзү резинка деп аталды. Кабыл алабыз деп айтты. Азаматсыздар бири-бирибизди жакшы колдойт экенбиз. Биз болсо тогу менен чыгарышта ким жеңди экендигин бир нече секундалардан кийин чогуу билмекчибиз. Эч алыстабаңыздар.
Жыйынтыктоого убакыт келди. Буга чейин Озундан окуу оюнун биринчи кезекте жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду Бозо командасы ачып берип, сиздер 5 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар бардык сөздөрдү кабыл алгандан кийин 4 сөздү тапканга жетиштиңиздер. 1 баллды биз Бозо командасына берип, жалпы жыйынтыктаганда 5-4. Кымыз командасы жеңип кетти. Сиздерди биз жеңүүчүлөр катары куттуктайбыз. Бизден өзгөчө белектерди кабыл алып коюңуздар, биздин демөөрчүлөрдөн. Бозо командасы, бир бана бал жетпей калды деп айта аламын. Бирок ага карабастан сонун оюн көргөзүп бердиңиздер. Кичинекей болсо дагы белектерди кабыл алып коюңуздар. Рахмат сиздерге. Эмесе биздин бүгүнкү чыгарылыш даамдуу болдубу деп сиздерге суроо узаткым келип жатат. Эгерде болсо бизге YouTube'тун комментарийлерине сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Биз болсо чыгарылыштагы биздин коноктор менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн Кымыз командасында Абдулазиз Жоробеков жана Элиза Асангазиева келип кетишти. Жана Бозо командасында болсо Ислам Маратов жана Эрлан Жунушалиев келип кетишти. Биздин Кыргызстандын башка ашпозчуларыбыз жана дүйнө жүзүн багынта жүрө бериңиздер. Биз сиздерди Кыргызстандын гана эмес, дүйнө жүзүндө бренд шеф-повар деген сыяктуу дагы ушундай деңгээлдерди дагы көтөрүлүп жүрө бериңиздер, бизди кубандырып. Жана карабастан даамдуу тамактарды кийинки чыгарылыштарда сиздерден күтөбүз, сөзсүз түрдө. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Сезим Имамадиева болдум. Кийинки чыгарылышка чейин görüşкөнчө.